Урматтуу Алмаз Акунжанович, мен дарегиме бир топ каттар келди эле. Анын ичинен эң көйгөйлүүсү биздин мына Ош областында оор жүк ташуучу айдоочулардын атынан, жалпы эле ошол жердеги жамааттын атынан кат келди эле. Видеолорун дагы жөнөтүштү. Ал жерде бир чоң көйгөй болуп атат. Өзүңүзгө белгилүү болгондой, биздин могул Иркештан посту аркылуу Кытайдан транзит сырткы өлкөлөргө, Өзбекстанга, Россия Федерациясына жана ошондой эле биздин өзүбүздүн мамлекетибизге жүк ташышат. Жүк ташуучулар ассоциациясы бар. Ошол жерде дозвол деп коет экен. Бул деген сөз кыргыз автомобиль ташуучуларына чет өлкөлүк уруксаттарды жана көп тараптуу уруксат деген кагаз болгону бир эле кагаз. Башка мамлекеттерде эч кандай бул көйгөй болбойт экен. Бизде мисалы ошол эле Өзбекстанбы, башка өлкөлөр квотаны берет, бизде турат. Только берүү тартиби боюнча чоң бир көйгөй болуп атат да. Ал жерде болгону бир 2 окно коюп койгон. Күнүнө 150 гана айдоочуга чамасы жетип атат. Ошону бир транспорт министрлиги менен тез аранын ичинде бир мондай тартипке салбасак чоң көйгөй болуп атат. Өзүңүзгө белгилүү болгондой, ошол эле Ош шаарына кире беришти экен конторасы. Жолдогу пробка ашыкча. Биздин водительдер түнү менен түнкү саат 2-де 3-тө барып алып туруп, 2 күн 3 суткалап очередь күтүп атышат. Ошону санариптештирип, ыкчам бир чараларды көрсө, же Минцифра менен биргеликте, же болбосо бир электронный бир форматка өткөзүшүбүз керек да. Мамлекеттик бюджетке да канчалаган акча түшмөк. Бул жерде ар кандай ортомчулар, ар кандай посредниктердин айынан көбү азап тартып атат. Колдо турган нерсени пайдалана албай атабыз. Ошону бир тартипке салсак.